Ош шаарында борбордук көчөлөрдүн кесилишине жер үстүнөн өтүүчү көпүрө куруу пландалып жатат. Азырынча канча каражат кетери, кайсыл борбордук көчөгө курулары белгисиз, бирок бул долбоор сөзсүз түрдө быйыл ишке ашырылат деп айтышууда. Ош шаарынын бийлиги курулуштун эскизин түзүп, асма көпүрө куруу планы бар экенин жарыялады. Жөө өтмөк шаардын эки жеринде курулат. Азыр кайсы көчөлөргө курулары белгисиз. Аны тандоодон алдын коомчулуктун жана тиешелүү кызматтын пикирин эске алуу үчүн сүрөтү жарыяланган. Айрыкса мына асма көпүрө болсо студенттер жерлерге курса болот. Ооба, студенттер көбүрөөк жүргөн жерге. Ошол эл көп болгон жерде баягы пробканы күтүп көп туруп калышат. Ошон үчүн мындай асма көпүрөлөр курулса жакшы болот дейбиз. Зайнаптын туурушкун уже бир проекти бар да берде. Ошол моксорду биякта пешеходдор жаап койду го жаңычы. Ошо пешеходдордун ордуна ошонун ишине коюп койсо болот деп ойлойм да. Şu Масалиевага эле мына Рамазан астында бар, анда кайерде жаптым, биякта бирөөнү жаптым ошо. Шаардагы жол кыймылын көзөмөлгө алган кайгуул кызматы. Бул жаатта эң көп унаа тыгындары жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылы Масалиев көчөсүндө экенин айтууда. Аталган борбордук көчөнүн Райымбеков, Алишер Наваи көчөлөрү менен кесилишкен жеринде кыймыл күч жана кошумча жолго муктаждык бар. Ошол Ош шаарынын аймагында негизги көйгөй болуп, ошол жол тыгындары ошол Масалия Мониева көчөсүндө шаарга кире бериш жерге жайгашкан. Бул жерге Ош шаарына келген коноктор, транзит менен өткөн унаалар, анан шаар тургундары ошо районго чыгып кетаткан айдоочулар жол тыгын жаратат. Ошол атайын светофорлорду карап чыгып, эсептеп, машинанын агымын эсептеп, биз ошол кошумча багыттагы атайын светофорго кошумча чырактар коюлду. Калаадагы бардык курулуштарды көзөмөлгө алган департамент учурда асма көпүрөнүн долбоору даярдалып жатканын билдирди. Эки жөө өтмөк тең толук шаар казынасынын эсебинен каржыланып, курулуштар быйылкы жылы ишке ашырылат. Шаардын негизги көчөлөрү бул Масалиев, Абсамбат Масалиев атындагы көчө жана Ленин көчө, Курманжан аткан 3 көчө бар. Ушул 3 көчөнүн эки азыркы мезгилде тиешелүү адистер болот. Жолдор башкармалыгы, жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы бар. Ушулар менен биргеликте анализ кылып атабыз. Ушул көчөлөрдүн кайсыл кесилишине койсок депчи. Азыркы мезгилде тиешелүү адистер менен иштеп атабыз. Буюрса жакынкы күндөрү ушул кайсыл көчөгө коебуз так анык болот. Ошондон кийин кошумча маалымат беребиз. Бирок негизинен Кудай буйруса быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен ушул эки жерге жер үстүнөн өтүүчү өтмөктү курууну пландап жатабыз. Учурда Ош шаардык кеңешинин депутаттары туруктуу комиссияда кала бюджетинин быйылкы жылга пландарын карап жатат. Жакынкы күндөрү кайсыл тармакка канча каражат бөлүнөрү, курулушка канча пайызы берилери так маалым болот. Белгилей кетсек, Ош шаарына күнүнө сырттан 150 миңдей унаа кирип чыгат. Борбордук көчөлөрдө унаа тыгындары жана жөө жүргүнчүлөрдүн баш аламан кыймылы көйгөй болуп келет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.